Мен ошо Ажена Мырзабектин атасы болгон. Жакын арада ошо бизге Имамидин Ташев деген мырза кенже кызыбыз жана келечекте Ажена эжесиндей болуп медик болом, медикеде мен окуйм деген кыялын угуп, ошол кыздын кыялын орундатабыз буюрса деп күн муртадан бизге билдирип кетти эле. Биз анысына өзүнчө бир кубанычта болдук элек. Бирок андан кийин ошо эч күтүлбөстөн биз бергенде эмеспиз. Ошо 2 август күнү биздин Аженайдын туулган күнү болчу. Анан ошол кызыбыздын туулган күнүндө өзү келип бир бөлмөлүү батирдин сертификатын өз колу менен тапшырып, бизди дагы бир белек катары таштап кетти. Ошо батырлык кылган кыз эсте болсун, унутулбасын кыргыз элибизде деп ушундай кызыбызга арнап батирин тапшырып кетти. Биз албетте ыраазыбыз, рахматыбызды миң мерте айтабыз мындай жигиттерге. Ажена кызыбыздын арбагы ыраазы болсун. Имамидин мырзага иштерине ийгиликтерди, көп ийгиликтерди каалайбыз. Биздин элибиздин батасы тийсин. Мындай кыргызда мындай жигиттерибиз көп болсо абдан жакшы болот эле. Менин оюмча азыр Кыргызстан ушундай жалаң ушундай жигиттер менен эле кармалып турат болсо керек. Өмүрлүү болсун бул жигитибиз. Дагы бир ирет ошо рахмат. Иштериңе ийгилик. Биздин кыргыз элибиздин батасы тийсин.